Эми кызыл аттестат алуу үчүн бүтүрүүчүлөр алтын тамга тестирлөөсүнөн өтпөйт. Чейреги жалаң 5 болгон бүтүрүүчүгө кызыл аттестат берилет. Оштогу мечит медреселердин кызматкерлеринен акча чогултуп турган коррупциялык схема. Шаардын казысы баш болгон жооптуу кызматкерлер кармалды. Өлүмгө жетелеген жүрөк кан тамыр оорулары илдет менен күрөшүүгө караганда алдын алуу, маал-маалы менен текшерилүү маанилүү. Ушул жана башка маанилүү жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Мирлан Маматалиев. Кыргыз-Кытай чек арасындагы бедел өткөрмө пункту ишин жандантты. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Аталган өткөрмө жай көп тараптуу пункт катары эсептелет жана күнү-түнү тынымсыз иштей турганы айтылды. Ошондой эле Кыргызстан менен Кытай тараптарынын макулдашуусуна жараша өткөрүү тартибине өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн экени белгиленди. Бедел өткөрмө бекети Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда жайгашкан. Ал былтыр 2024-жылы ачылып, бирок катаал аба ырайына байланыштуу күзүндө убактылуу жабылган. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Тоолуу канал форпосту субрегионалдык баңгизатка каршы операциясынын алдын ала жыйынтыктары чыгарылды. Операция ушул жылдын 18-23 майында Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин аймагында өткөрүлүп, жалпы операцияга 17 миңден ашуун кызматкер тартылган. Анын натыйжасында 636 баңги кылмышы, анын ичинде 13 контрабандалык факт аныкталып, 103 баңги топторунун бети ачылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун баңгизатка каршы операциясынын алдын ала жыйынтыктарын чыгаруу учурунда айтылды. Аталган уюмга мүчө мамлекеттердин баңгизатка каршы биргелешкен операциясынын жыйынтыгы тууралуу кесиптешим токтолот. Ушул жылдын 18 майынан тарта 23 майга чейин Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин аймагында Тоолуу канал форпосту субрегионалдык баңгизатка каршы операциясы өткөрүлдү. Бул операцияга жалпы 17 миңден ашуун кызматкер тартылган. Ал эми биргелешкен чаралардын натыйжасында 636 баңги кылмышы, анын ичинде 13 контрабандалык факт аныкталып, 103 баңги топторунун бети ачылган. Ошондой эле баңгизаттарда адалдоонун 4 фактысы катталып, 47 укук бузуу аныкталып, баңги кылмыштар үчүн 405 адам кармалган. Алдын ала маалыматтар боюнча операциянын жүрүшүндө мыйзамсыз жүгүртүүдөн 1 тоннадан ашык баңги каражаттар алынган. Мындан сырткары операциянын жүрүшүндө 900дөн ашык интернет сайт аныкталып, алар аркылуу баңгизаттар жөнүндө тыюу салынган маалыматтарды таратуу ишке ашырылып келгени айтылды. Кыргыз Республикасынын аймагында жана чек ара чектеш мамлекеттердин постторунда атайын иш-чараларды өткөрүлгөн. Иш-чаранын алкагында 1 тоннадан ашык баңгизаттар алынган, ошондой эле анын ичинен прекурсорлор алынган. Бул атайын иш-чаралар жылда 3 жолу өткөрүлөт. Ар бир өлкөдө өткөрөт. Биздин өлкөдө бул негизинен бүгүнкү күндө коомдо кызыкчылыгын жараткан баңги кырдаал аябай орчундуу маселе болуп жаралууда. Анын ичинен синтетикалык баңгизаттардын жайылышы, ошого карата өзгөчө маани синтетикалык баңгизаттардын мыйзам чүгүртүн алуу иш-чараларга багытталган. Бул иш-чаранын алкагында штабка кирген өлкөлөрдүн кызматкерлери ак жол, ошондой эле кең болон чектеш постторунда уюштуруу иштери менен таанышышты. Штаб Чүй облусунун Арал айылында жайгашкан. Бул штабта күнүгө иш-чаранын жыйынтыктары жалпыланып, штаб өз ишмердигин алып барган. Ал эми операциянын негизги максаты Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун жоопкерчилик зонасына баңгизаттардын келүү каналдарын жабуу, эл аралык трансулуттук баңги топторун нейтралдаштыруу, жашыруун баңги өндүрүшүн жоюу, ошондой эле баңги бизнесинин экономикалык негиздерин бузуу болуп саналат. Бул тууралуу Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун баңгизатка каршы операциясынын алдын ала жыйынтыктарын чыгаруу учурунда белгиленди. Анда ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жолугушуунун катышуучуларына кайрылып, аймактагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун алкагында кызматташтыкты бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле Абдиев стратегиялык жактан маанилүү регион катары Чүй облусунун эл аралык координациялык штабты жайгаштыруу Кыргызстандын баңгизат коркунучу менен күрөшүүгө активдүү салым кошууга даярдыгын көрсөтөөрүн билдирди. Масштабная операция именно на нашей территории в Чуйской области.
Бул масштабтуу операциянын эл аралык штабын так биздин аймакка Чүй облусуна жайгаштыруу биздин сыймык. Биз керектүү учурларда шарттарды эффективдүү түзүүгө аракет кылдык жана ар бириңиздер чыныгы өнөктөштүк жана ишеним атмосферасын сездиңиздер деп ишенебиз. Операция каналы жамааттык коопсуздук уюмунун алкагында кызматташуунун эң эффективдүү жана практикалык механизмдеринин бири болуп келгендигин өзгөчө белгилегим келет. Маалыматтарды ыкчам алмашууга, координациялоого жана алдыңкы тажрыйбаны колдонууга мүмкүнчүлүк берилди. Биз мындан арыда активдүү катышабыз. Урматтуу кесиптештер, сиздерге ыраазычылык билдирем. Операциянын алкагындагы биздин биргелешкен ишибиз реалдуу натыйжалардын практикалык уландысына ээ болот деп ишенем. Она не просто объединяет усилия стран-участниц. Бул иш-чара жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун алкагында жылда 3 жолу өткөрүлүп турат. Ал эми мындай иш-чаралар Банги кырдаал орчундуу болгондуктан алдын алууга багытталган. Мындан улам жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна мүчө мамлекеттер баңгизаттарга каршы коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешкен жаңы кадамдарды пландаштырууда. Мероприятие в рамках операции «Канал». 39-чу этап биздин кыргызстандык кесиптештер тарабынан эң жогорку деңгээлде пландаштырылып ишке ашырылды. Башкача айтканда, операциянын жүрүшүндө мыйзамсыз жүгүртүүдөн дээрлик 2 тоннага жакын банги каражаттары алынды. Ал эми операциянын өзүнүн уюштуруу структурасы эң жакшы көрсөткүч болду. Мен Кыргызстанда операциянын ушундай жогорку этапка жетишкенибиз менен сыймыктанам. Обладают значительным потенциалом. Ал эми иш-чарадан кийин катышуучулар улуу ата мекен согуш жылдарында курман болгондорду эскерип, Чүй облусунун Токмок шаарындагы мемориалга гүл коюшту. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Ош шаардык казыятынын жооптуу кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө жасалып жаткан мыйзамсыз көрүнүштөргө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМК билдирди. Эске салсак, кечээ күнү Ош шаарынын казысы Мирлан Токтомушев кармалганы кабарланып, бирок кайсы иш боюнча айыпталып жатканы белгисиз болчу. Атайын кызмат билдиргендей, мусулман коомчулугу ичинде ынтымак менен биримдикке терс таасирин тийгизген фактылар тууралуу ыкчам маалыматтар алынган. Тактап айтканда, Ош шаардык казыятынын кызматкерлери кала аймагында жайгашкан мечит медреселердин кызматкерлеринен системалуу түрдө акча чогултуп келген. Казыяттын кызматкерлеринин бул мыйзамсыз аракеттери казыяттын ишмердүүлүгүнө гана эмес, мамлекеттик бийликтин дарегине карата да нааразычылыктарды пайда кылган. Фактылар боюнча жергиликтүү мечиттер менен медреселердин өкүлдөрү тарабынан УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына арыз жазылган. Анын негизинде Ош шаардык казыятынын кызматкерлерине кылмыш иши козголгон, деди УКМК. Атайын ыкчам тергөө амалдарынын жүрүшүндө алынган маалыматтар тастыкталганы белгиленди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош шаардык сотунан тинтүү жүргүзүүгө уруксат алынып, Ош шаардык казыятынын 4 кызматкеринин үйүндө жана Ош шаардык казыятындагы иш бөлмөлөрүндө тинтүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында акча чогултуу боюнча фактылар аныкталып, шаардын казысы дагы бир кызматкери соттун бөгөт коюу чарасы тандалганга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. УКМК диний ишмерлерди ич-ара бөлүнүп жарылууга жана нааразычылыктарды пайда кылуучу мыйзамсыз аракеттерге жол бербөөгө чакырды. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевдин өлкөдөн чыгышына киргизилген чектөө тууралуу түшүндүрмө берди. Анда добуш сатып алуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында Атамбаев баштаган Социал-демократтар партиясынын айрым өкүлдөрүнүн аракетине юридикалык баа берүү үчүн өзүнчө бөлүнүп алган иштин негизинде анын чек арадан өтүшүнө чектөө киргизилгенин ырастады. Бул чектөөлөр алынган эмес, ошондой эле Кадыр Атамбаевдин жактоочусунун чектөөнү алып салуу тууралуу келтирилген өтүнүчү тергөө кызматынын өндүрүшүнө түшкөн эмес деп жазылган маалыматта. Мунун алдында Кадырбек Атамбаев аны Манас аба майданынан чек арачылар өткөрбөй койгонун айтып чыккан. Ал Фейсбуктагы баракчасына адвокаты буга чейин бул чектөөдөн чыгаруу тууралуу тергөөчүлөргө кайрылганын жазган.
Каракол шаарында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин балдары үчүн асыл мурас балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Атайын кызматтан билдиришкендей, ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин облустагы өкүлү Бакытбек Жетигенов, УКМК ардагерлери жана өздүк курамы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошондой эле бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Аталган бала бакчанын курулуш иштери 2024 жылдын 1-июнунда башталган. Имараттын жалпы аянты 1500 чарчы метрди түзөт. 3 жаштан 6 жаш курактагы 100 балага ылайыкталган. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси 3 кабаттан туруп, ичинде бардык заманбап шарттар камсыздалган. Камчыбек Ташиев жаңы бала бакчанын ачылыш аземи менен куттуктап, келечектин телеги болгон жаш муунга мамлекет камкордук көрсөтүү менен тийиштүү шарттарды түзүүгө милдеттүү экендигин белгиледи. Андыктан өлкө аймактарындагы бала бакча көйгөйүн чечүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы имараттар курулуп жаткандыгын кошумчалады. Кыргызстандагы өлүм жетимдердин көпчүлүк пайызы жүрөк кан тамыр ооруларынан келип чыгат. Статистика боюнча 2023 жылы өлүмдүн 53% жүрөк кан тамыр ооруларынын кесепетинен болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча бул илдеттен жылына 20 000 адам каза болсо, күнүнө 60 адам көз жумат. Алардын курагы 40 жаштан 60 жашка чейинкилер түзөт. Дал ушул жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу үчүн Борбордогу Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору ыкчам кардиология программасын кабыл алган. Бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн аталган программанын алкагында аткарылып жаткан иштер тааныштырылды. Сизге стенд коюшту да? Жандандыруу бөлүмүндөгү Руслан Казакбаевдин жүрөгүнө стенд коюлган. Таластын Бакай Ата районунан келгенин айткан Бейтап 18 майда талаа жумуштары учурунда жүрөгү кармап райондук ооруканага кайрылган. Дарыгерлер текшергенден кийин дароо борборго барууну сунуштаган. Жаман оору ушул экен дейт, мен билбечмин аны. Тапшырып калсыз азыр, Анан мен ошо менен нөтүп атам, өзү аңгы. Ошо өкмөткө рахмат, Алла разы болсун. Нөтүп, негизи мен муну билбепмин, негизи бул өтө кымбат операция экен. Өкмөттүн өзү менен бекер койбошду. Инфаркт миокард диагнозу коюлган Бейтап борборго ыкчам кардиология программасы менен келип, жүрөгүнө дароо стенд коюлган. Учурда өзүн жакшы сезип калгандыктан Бейтапты палатага которуу пландалып жатыптыр. Бул Бейтап Казакбаев Руслан 50 жашта бизге ыкчам кардиология программасы менен 24 жети программасы менен ошол инфаркт миокарды менен түшкөн. 20 май күнү Талас облусунан келди. Ошол программанын алкагында 1 сааттын ичинде стенд коюлду. Буюрса пациент өзү азыр кыймыл аракети жакшы, эч кандай осложнение болгон жок. Бүгүн палатага которобуз. Кыргызстанда өлүмдүн көпчүлүк пайызы жүрөк кан тамыр ооруларынан келип чыгат. Статистикада 2023 жылы өлүмдүн 23% жүрөк кан тамыр ооруларынын кесепетинен болсо, алардын курагы 40 жаштан 60 жашка чейинкилер. Саламаттык сактоо министрлиги жылына бул илдеттен 20 000 адам өлсө, күнүнө 60-тын тегерегиндеги адам көз жумаарын билдирет. Дал ушул жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу үчүн Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору ыкчам кардиология программасын кабыл алган. Анын алкагында жүрөктүн оор илдети менен жабыркагандарга ыкчам жардам берилип, жарандардын өмүрүн сактап калуу аракети көрүлүүдө. Бу жерде биз азыр коронарография, стентирование коронарных артерий деген операциялар болот. Бул тамыр бутуп калгандан кийин ошону ачып стенд коюш керек да, ошо операцияларды жасап атабыз. Инфаркттан түшкөн оорулар 24 күнүдө 7 күн биз иштейбиз да. Ошо каражаттары бүт бередиген каражаттары бекер да. Ону острый инфаркт миокарда. Кийин мындай операциялар клапан, жүрөктү клапаны кеспей тамыр аркылуу жасайдыган операциялар жасалат. Технология менен колдонулган высокотехнологичный операция болуп келет. Дегенде мындай операциялар үчүн жабдыктар көп керек. Расходный материалдар көп керек. Өлкө ошого жардам берип, азыр мындай операциялар Кыргызстанда эмне кардиология борборунда бесплатно жасалат, акысыз жасалып атат. Азыркы оору боюнча айтып кетсек, бул деген могу жүрөктүн көлөкөсү, бул ооруда жүрөктүн ичинде дополнительный бир лишний бир мышца бар да, булчуң болуп калган, ал төтүп алса. Булар болсо
мурда болсо көп башка өлкө барып операция кылып келишкен. Азыркы учурда баары биздин Кыргызстанда жасалат. Ошондой эле Борбордун Нур менен диагностикалоо бөлүмү заманбап үлгүдөгү медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Бөлүмдө жүрөк кан тамыр системасынын уникалдуу программасы бар магниттик резонанстык томография, стационардык рентген аппараты жана ультрадобуштуу диагностикалык аппаратынан өтүүгө мүмкүн. Аппарат уникальный в своем плане, потому что... Бул уникалдуу аппарат. Анда жүрөк кан тамыр системасынын уникалдуу программасы бар магниттик резонанстык томографиядан жүрөктү, жүрөк кемтиги, кардиомиопатия, миокардит, жүрөк кемтигинин клапандарын жана башка органдарды да текшерүүгө мүмкүн. Ал эми оор операцияларды талап кылган жүрөк кан тамырлар оорулары менен жабыркагандарга Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда кошумча 2 операциялык бөлүм ачуу пландалууда. Аорта коронарное шунтирование деп коет. Ошондо операцияга муктаж болгондордун көпчүлүгү операция баягы мындай мүмкүнчүлүк болбогондуктан жеке менчик клиникаларга барышып, же болбосо баягы күтүп калышып, кымбат болуп, ошондой мүмкүнчүлүктөр болбой атат. Биз ошол жанагы операцияларды жүрөккө жасай турган, ошо бизге тиешелүү ооруларга жасай турган операцияларды ушу биздин центрде чет мамлекеттерден адистер келип, көптөгөн борборлордун кызматташтыгы менен Heart Team деп коет. Жүрөк командасын түзүп, өтө мыктуу ал команданы түзүп баштадык, ал команда бар. Анан ошол операцияларды дагы мындай көп каражат төлөтпөй, көпчүлүк ооруларга бекер жасалсабы деген ушундай максат менен иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Аракеттин жыйынтыгында жүрөккө байланыштуу өлүм көрсөткүчү төмөндө баштаганын айткан Талантбек Сооронбаев Ош Жалалабадтагы бейтаптарга акысыз стенд коюлганын, жүрөк кан тамыр операциялары жасалышы үчүн быйыл Талас Нарын балыкчыда жүрөк кан тамыр борборлору ачылаарын кошумчалады. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ. Быйыл бүтүрүүчүлөргө жеңилдик берүү максатында кызыл аттестат алуудагы алтын тамга тестирлөөсү жоюлду. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова билдирди. Анын айтымында буга чейин кызыл аттестатты аталган тестирлөөдөн өткөн гана бүтүрүүчү алчу. Эми 11 жыл ичинде чейректеринин баары 5 чыккан бардык бүтүрүүчү ала алат. Бул бүтүрүүчүлөр үчүн мамлекет тарабынан түзүлгөн абдан жакшы шарт болду. Себеби 5ке окуп келген окуучуларыбыздын баары тестирлөөдө кулап, кызыл аттестат алгандардын саны аз болуп келген. Быйыл буйруса кызыл аттестат алган бүтүрүүчүлөрүбүздүн саны көп болот деди ал. Сыдыкназарова белгилегендей, алтын тамга тести 2011 жылы 11 классты жалаң 5 деген баа менен аяктап, мыкты жыйынтык көрсөтүп келген окуучулардын билим деңгээлин баалоо үчүн уюштурулган. Бүгүн Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгы номер 69 мектепте Борбор калаадагы мектептердин директорлору менен жыйын өткөрдү. Муниципалитеттен билдиришкендей, жыйында Бишкек шаарынын улук прокурору Гүлзат Алымкулова акыркы коңгуроо салтанатында окуучулардын коопсуздугун камсыздоо зарылдыгына токтолду. Ошондой эле 2024-2025 окуу жылына карата Бишкек шаарынын жалпы билим берүү уюмдарына контролдук усулдук иш-чаралар тууралуу маалымат берилди. Мындан 2025 жылдын мыкты мугалими сынагынын жыйынтыгы жана окуу жылын жыйынтыктоого байланыштуу башка орчундуу маселелер каралды. Белгилей кетсек, Кыргызстанда акыркы коңгуроо 26 майда кагылат. Бул күнү райондордо күчөтүлгөн режимде рейдтер өткөрүлөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суучулдары Ысык көлдөн тонналаган таштанды алып чыгышты. 20 майда суучулдар 17 метр тереңдикке чумкуп, радиусу 50 метр болгон аймактан 1 тоннадай таштанды жыйнашкан. Министрлик белгилегендей, мындай тазалоо иштери акыркы 2 жылдан бери жайыгышы дебей тынымсыз жүргүзүлүүдө. Өткөн жылы 435,9 гектар көлдүн түбүнөн 14,1 тонна таштанды жана 112,1 миң метр балык тору чыгарылган. Ал эми быйыл 29 гектар жер 3,5 тонна таштанды менен 9,9 миң метр тордон тазаланды. Ушур менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.